Биздин каналга кош келиңиздер. Азыр сиздерге Италия элинин өмүрү эмне үчүн узун болот? 5 тобун айтып беребиз. Биринчи топ. Италия эли өтө жайдары калп келишет. Ар дайым жайдары токтоо мүнөздө болушат. Булардын ушундай мүнөзүн көрүп кээде ойлонуп кетесиң. Буларда эч кандай проблема жок деп. Бирок бул жашоо болгон соң проблемасыз адам болбойт. Демек, сиз өмүрүңүздү узарткыңыз келсе, анда ар дайым жайдары жүрүңүз. Экинчи топ. Итальянецтер өтө туура тамактанышат. Күчтүү тамактарды, оор тамактарды ченеп жешет. Малдын майын колдонушпайт. Андан тышкары мөөнөтү өткөн тамактарды өтө абайлашат. Баарыбыз эле билебиз, мөөнөтү өткөн тамактар ар кандай инфекция вирустарды чыгарат. Ал эми ал нерсе денеге кирсе, адам өз ден соолугу менен өзү күрөшүп, өмүрдүн кыскаруусуна дагы алып келет. Үчүнчү, итальянецтер эч качан кек сактабайт. Эгерде бири-бири менен урушса, ошол моментте, ошол мүнөттө, ошол күнү баардыгы бүтөт. Эртеси эч нерсе болбогондой сүйлөшүп, жашап жүрө беришет. Бири-бирине таарынышса дагы бир күндүк таарынуу болот. Баарыбыз эле билебиз, кек сактаган адам таарынып, өзүн өзү ичинен жеп, кекчил болуп, акыр аягы жаман ооруга чалыгып калышы мүмкүн. Төртүнчү, бул итальянецтер ар бир убакытты аздектейт, баалайт. Жарык жашоо бир келет деп, таңкы саат 4-төн баштап жандары тынбайт. Бирок орду менен дагы эс алышат. Эс алган убакта баары уктап, эс алып, анан кайра эле кумурскадай эмгектене башташат. Ар дайым кыймылда жүргөн адамдын ден соолугу дагы чың болот. Бешинчи топко итальянецтердин туура дарылануусу. Итальянецтер туугандарынан, досторунан же кошуналарынан угуп дарыларды иче беришпейт. Ар дайым доктурдун көзөмөлүндө болот. Эң биринчи анализ тапшырышат. Андан соң, эгер диагноз жеңил болсо, спорт жана диетаны эле жазып берет. Ар кандай дарыларды жазып беришпейт. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун.